Эфирде кылмыш, кырсык, жаза окуяларын баяндаган телегүзөт программасы. Студияда мен Аяна Байзакова, саламатсыздарбы. Ноокатта 30 000 сом пара талап кылууга шектелип, милиция кызматкери кармалды. Ноокат райондук милициянын тергөөчүсү 26 жаштагы милициянын улук лейтенанты тергөөгө чейинки текшерүү материалдарынын негизинде кылмыш ишинин козгоодон баш тартуу жөнүндө арыз-эсине каршы чечим чыгарганы үчүн 30 000 сом өлчөмүндө пара талап кылгандыгы аныкталды. 25 майда көрүлгөн чаралардын натыйжасында аталган тергөөчү иш бөлмөсүндө 10 000 сом өлчөмүндөгү акча каражатын алып, тийиштүү далилдерди жок кылууга аракет кылып жаткан учурда кармалды. Тинтүү учурунда көрсөтүлгөн акча каражаттарды табылды. Жүргүзүлгөн иш-чаралардын алкагында кармалган адам эсин жоготкондуктан окуя болгон жерге тез жардам кызматы чакырылып, ал Ноокат райондук ооруканасына жаткырылды. Учурда абалы туруктуу. Медициналык текшерүүнүн жана дарылоонун жыйынтыгы менен шектүү УКМКнын Ош шаары жана Ош облусу боюнча тергөө абагына кармоо маселеси каралат. Учурда тергөө иштери уланып, аталган кылмышка башка кызматкерлердин катыштыгы аныкталууда. Болжол менен түнкү 1:30 чамаларында Ала Тоо конушунда рейд учурунда кайгыл кызматына токтотпой качып бара жаткан автоунаа кырсыкка учурады. Ушул керек пе мени? Бирөөнү өлтүрүп алсаңыз болот да. Я. Байка. Кичинен токтоп коюңуз да Мени айтып. карасаңыз, атыңыз ким? Түшпөйт бай. Бүгүнкү өтүп жаткан рейдтин негизинде Toyota үлгүсүндө автомашина токтотулган учурда баш ийбей качкан. Аркасынан келип азыр тупикке такалганда кармадык. Айдоочу азырынча биздин баамдообуз менен мас абалында. Жолдон качып баратып дайвер машинаны сүзүп кетти. Азыр эми мыйзам чегинде чара көрөбүз. Чара көрүү үчүн наркологага айдоочуну алып кетип атабыз. Опузала пара талап кылуу фактысы боюнча Бишкек шаарынын Октябрь райондук милиция кызматкери кармалды. 2024 жылдын 27 майында Ички иштер министрлигинин ички чалгындоо кызматы менен биргеликте 300 000 сом өлчөмүндө пара талап кылуу фактысы боюнча УКМК тарабынан козголгон кылмыш ишинин алкагында Октябрь райондук милиция кызматкери кармалды. Тергөөнүн жыйынтыгында аталган кызматкер кылмыш жоопкерчилигине тартуу коркунучу астында жарандан акча талап кылууга түздөн-түз тиешеси бар экендиги аныкталды. Кармалган кызматкер УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Борбор калаада автоунаалардын терезелерин атайын караңгылатып алып, жүргөн айдоочуларга карата рейд иштери жүрүүдө. Тонировкага токтотулган. Тонировкасы уруксаты жок. Лабоюнда и Бакоюнда болгон. Чыңгыз Айтматов Акунбаева көчөсү менен токтотулган. Азыр таянга алып келдик. Тийиштүү протоколдор түзүлүп атат. Иштин жүрүшүндө жогорудагыдай маселе менен токтотулган бир нече автоунаа ээлерине тиешелүү айыптар салынып, айнектери тазаланды. Жыйырма 8 май күнү саат 11:30 Жыргалаң суусуна түшүп кеткен 7 жаштагы кыздын сөөгү көлдүн Дача тилкесинин жээгинен 500 метр алыс жерден ÖKMдин куткаруучулары тарабынан табылып, туугандарына өткөрүлүп берилди. Буга чейин 6 жаштагы кыздын сөөгү суудан 25 май күнү жергиликтүү тургундар тарабынан табылып, 18 май күнү Ысык көл облусунун Түп районунан Михайловка айылындагы Дачаны бойлоп өткөн Жыргалаң суусуна 6 жана 7 жаштагы 2 кыз түшүп кеткендиги тууралуу маалымат түшүп, жеринде издөө иштери жүрүп жаткан.
Ысык көлдө ооруканалардан телефон уурдаган шектелип, 26 жаштагы жаран кармалды. Бул тууралуу облустук милиция билдирди. Маалыматка ылайык, 20 майда милицияга 29 жаштагы жаран арыз менен кайрылган. Ал 18 майда саат 11:20 чамасында Каракол шаарында жайгашкан медициналык борборунун кабыл алуу бөлмөсүнөн Samsung A34 үлгүсүндөгү телефонун уурдатканын айткан. Ошондой эле арыз менен 18 майда Ак Суу районунун 43 жаштагы жараны кайрылган. Анын айтымында ошол эле күнү саат 08:30 чамасында Ысык көл облустук оорукананын хирургия бөлүмүнүн палатасынан Redmi 10 үлгүсүндөгү телефонун уурдаткан. Шектүү катары мурда ушундай эле кылмыш менен жоопко тартылган Жети Көз районунун Тилекман айылынын 24 жаштагы турумуну кармалган. Ал аталган фактылар боюнча күнөөсүн толугу менен мойнуна алып, Каракол шаарынын сотунун чечиминин негизинде 2 айга убактылуу кармоочу жайга камакка киргизилди, деп айтылат маалыматта. Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү фактысы боюнча Нарын облусунун тургундары кармалды. Тактап айтканда, үстүбүздөгү жылдын 24 майында Нарын облусунун жергиликтүү жашоочуларынын үйлөрүндө тинтүү иштери жүргүзүлүп, жыйынтыгында жапайы кара куурай түрүндөгү баңгизаттары ири өлчөмдө табылып алынды. Жогорудагы адамдар Жумгал районунун жана Ысык көл Нарын облусунун аймагына сатуу максатында жапайы кара куурай жана гашиш баңгизатын алып келүү менен тынымсыз алектенип келишкени аныкталды. Учурда ошол сыяктуу фактыларды жана бардык тиешеси бар адамдарды аныктоо боюнча кошумча тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Азыр мен чыгып аттым эле Нарындан. Эми тийбеди балдардан чогулгуча. Ушуга эле отуруп коймойм банкта. 1 саатта чыгып калам, а? Сомун акчасын. Баягыда 3 миң сом. Азыр отуруп койма, чек жиберем бурасан, а? Хорошо, мен чыгып. Ооба, чек алдыңызбы? Иә. Жақында тоғыда чыкмакчы бар. Ошодан келип. Короче, братан, 3 жыл братан, жана сайт откан отур беспи, трясамастан. Хорошо, братан, эмне да жок беле? Подписчики. Балдарга чалгылап көрөйүнбү? Ооба, если что, братан, 3 болсо, братан, бирдеке котор тийсеңиз, походу кайра ала кетесиз. Сомдор бышса азыр мага отур бесин, братан. Кытайдан жүк ташуучу унаалар үчүн дөңгөлөктөрдү мыйзамсыз ташып кирүү каналына бөгөт коюлду. УКМК Нарын бажысы менен биргеликте ыкчам иликтөө иш-чараларын жүрүшүндө Чүй облусунун аймагында Кытайдан контрабанда жолу менен алынып келинген жүк ташуучу унаа дөңгөлөктөрү сакталып, сатылып жаткан кампа жайларыны аныкталды. Анын жыйынтыгында жалпы наркы 3 миллион сомдон ашык жүк ташуучу унаалар үчүн дөңгөлөктөрдү мыйзамсыз ташып кирүү каналы белгилүү болду. Соода өнөр жай палатасынын эсебинин жыйынтыгы боюнча аталган схеманын натыйжасында өлкөнүн бюджетине 2 миллион сомдон ашык материалдык зыян келтирилген. Учурда аталган материалдардын алкагында ушундай эле фактыларды жана бул схема тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Өзбекстанга мыйзамсыз баңгизат ташууну уюштурган шектүү кармалды. Кыргызстандан Өзбекстанга баңгизат киргизүү менен алектенген уюшкан топтун мүчөлөрү кармоо боюнча жүргүзүлгөн иштердин алкагында аткезчилик каналды уюштурган жаран аныкталган. Шектүү катары мурда соттолгон кылмыш чөйрөсүндө Жапайы деген каймана аты менен белгилүү 1978 жылы туулган жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Операциянын жүрүшүндө 16 килограмм гашиш баңгизаты алынган. Атта жаңылыктар ушулар болду. Сиздер телевизион программасын көрдүңүздөр. Эмки чыгарылышта жолукканча сак саламатта туруңуздар.